Айнур, Испаниянын элчиси биздин берүүгө келгенин эсиңдеби? Ал кезде паэля даярдаган элек, туурабы? Ооба, эсимде. Бул менин эң сүйүктүү чыгарылыштарымдын бири. Бирок бир эле тамак аштан өлкөнүн маданиятын толук түшүнүү кыйын деп ойлойм. Мен да сага кошулам. Ошондуктан биздин программанын продюсерлери Испаниянын маданиятына жана анын ашканасына дагы бир жолу сүңгүп кирүү мүмкүнчүлүгүн түзүүнү чечти. Мындан тышкары 2024-жылдын жай айларында Испаниянын Казакстан, Кыргызстан жана Таджикстандагы жаңы элчиси Луис Франсиско Мартинес дайындалган. Бүгүн биз аны менен таанышабыз. Ошондой эле бизге анын орун басары Беатрис Муньос да кошулат. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Сиздер менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Таанышканыма абдан кубанычтамын. Кутмандуу күн. Кош келиңиздер. Урматтуу коноктор, биздин ашканага кош келиңиздер. Бүгүнкү программадан рахат аласыздар деп ишенем. Сураныч, биз эмне даярдай турганыбызды айтып берсеңиздер. Программага чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жанымдагы орун басарым Беатрис айымды тааныштырып коеюн. Бүгүн ашканада ал негизги процессти жетектейт. Мен жардам берип турууга аракет кылам. Чындыкты айтсам, мен тамакты жакшы даярдай албайм. Бирок Испаниянын тарыхы, маданияты жана кулинардык салттары тууралуу айтып бере алам. Бүгүн биз эмпанада галега же Галисия токойчун даярдайбыз. Жакшы, Галисия токойчун даярдоо үчүн кандай азыктар керек болот? Галисия токойч бул абдан салттуу тамак. Испандыктар аны көп кылымдар бою даярдап келишет. Негизи анын ичине ар кандай азыктарды салса болот. Мисалы, балык же эттин башка түрлөрү. Бул Галисиянын кайсы районунда кандай азыктар кеңири тараганына жараша болот. Түшүнүктүү, биздин токойчтун ичине эмнелер салынат? Тунец балыгы. Камыр үчүн ун, сүт, туз, 2 жумуртка жана май керек болот. Ичине болсо пияз жана консерваланган тунец колдонобуз. Тунецпи? Абдан даамдуу болот го? Анда, Беатрис, биринчи кадам кандай болот? Биринчи кезекте ичине салына турган азыктарды алдын ала даярдаган жакшы. Себеби пиязды көп өлчөмдөгү зайтун майына кууруу керек. Анан майды сүзүп алуу үчүн убакыт керек болот. Пияз ичине колдонулат. Ал эми калган майды камырга кошууга болот. Эми ундун 750 граммын таразага тартып алалы. Сиздин үй бүлөңүздө бул тамак байма-бай даярдалабы? Бул Галисияда гана эмес, Испаниянын бардык аймактарында кеңири тараган тамак. Жалпысынан алганда, испан ашканасы паэля, гаспачо, тапас, гамбе сыяктуу тамактар менен белгилүү. Бирок Испания маданият, тарых, тил жана албетте ашкана жагынан өтө ар түрдүү. So our gastronomy in the south, like in Andalusia, is quite different from the kind of gastronomy. Мисалы, Андалусиядагы кулинардык салттар түндүк аймактарга караганда такыр башкача. Галисия Атлантика океанынын жээгинде, Испаниянын түндүк батышында жайгашкан. Бул жерде деңиз азыктары жана ыйык жакып жолу менен байланышкан тамактар абдан кеңири тараган. But also, of course, they have other kinds of dishes which are mostly related to a tradition we can talk about, which is the pilgrimage towards. Бул Европадагы эң байыркы зыярат жолу, ал ыйык жакыптын соборуна алып барат. Empanada gallega is particularly linked. Эмпанада галега дал ушул диний салт менен байланышкан, анткени аны жолго алып жүрүүгө ыңгайлуу. And is kind of food that you can keep it with yourself while you are doing the pilgrimage. Испан ашканасы жана тарыхы тууралуу кызыктуу маалыматтарыңыз үчүн чоң рахмат. Эми Галисия токойчун даярдоого кайтып келели. Беатрис, азыр биз камырды даярдап жатабыз. Унду, сүттү жана майды аралаштырабыз. Анан туз жана 2 жумуртка кошобуз. Жакшы, баары түшүнүктүү.
So tell us more about your work. Казакстандагы тажрыйбаңыздар тууралуу айтып берсеңиздер. Сиздер мында алгачкы жолу келип жатасыздарбы? Both of you here. Андай эмес. Мен бул жакка жакында эле көчүп келдим. Ал эми Беатрис бул жерде 1 жылдан бери жашап жатат. Туурабы? Ооба, 1 жыл болду. In my case, this is the second time. Бирок бул менин экинчи сапарым. Анткени 1990-жылдардын аягында мен бул жерде иштегем. Мен элчи катары биринчи кызматымдагы дал ушул Казакстанга туш болгон. Ошол учурда Испания Борбор Азияда алгачкы элчилигин ачкан жана ал Казакстанда болгон. Анда мен жаңыдан окууну аяктаган жаш дипломат болчумун. Алгачкы кызмат ордум Алматыда эле. Кандай кызыктуу. Мен үчүн бул мекениме кайтып келгендей болду. Ошондон бери көп нерсе өзгөрдү. Ооба, 25 жыл өттү. Мен өзүм дагы өзгөрдүм. Эми мен мурдагыга караганда улууракмын. Тажрыйбаңыз дагы көп. Мурда мен Беатриске окшоп энергияга толуу болчумун. Азыр болсо көрүп тургандай таптакыр башка жаштамын. Жок, сиз сонун эле турасыз. Айтыңызчы, Казакстанга кайра келгенде кандай сезимдер болду? Айткандай эле мекениме кайтып келгендей болдум. Бул жакка кайтып келгенимде көргөн нерселер мени шыктандырды. Дипломатиялык мансапта ар кайсы өлкөлөргө бир нече жолу барууга туура келет. Ошондо өзгөрүүлөрдү байкайсың. Кээ бир өлкөлөр жакшы жагына өзгөрөт, башкалары начарлап кетет, айрымдары болсо эч өзгөрбөйт. Менин оюмча Казакстан өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бири. Мисалы сиздин берүүңүз бул башка маданияттарды таануу үчүн ачылган дагы бир терезе. Бул абдан маанилүү. And well, the kind of this kind of program, for instance, how you are opening up to the world, to other traditions. I think this is very important. Yes, yeah. When you are Сизди ар кайсы өлкөлөргө иштөө үчүн дайындоодо тандоо мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Тилек кылган өлкөңүзгө барууну сурай аласызбы? Бул процесс кандай ишке ашат? I want to work in this country. Could you please appoint me to this country? How does it work? Well, yes. Ооба, жана жок. Адатта элчи болуу үчүн жетиштүү квалификация жана тажрыйба талап кылынат. Seniority enough, that you have experience enough Өзүңүз каалаган өлкөлөрдүн тизмесин түзүп бере аласыз. to be ready. Maybe you Мен жагдайымда албетте Казакстан тизмеде болгон. would like to be an ambassador too. Бирок акыркы чечимди тышкы иштер министри кабыл алат. But is of course the minister. Андан кийин сизге телефон чалышат жана натыйжаны айтышат. Say, okay, you are going to be Демек дайындалганыңызды айтышат. Туура айтасыз. Бул жашоомдогу эң маанилүү телефон чалуу. Ооба, эң маанилүүлөрүнүн бири десем болот. important ones. Сиздин ишиңизде сизге эмне көбүрөөк жагат? Алгач Беатрис жооп берсин. Мага көбүрөөк жакканы бул иште эч качан зерикпейсиң. Себеби ар дайым ар кандай иштерди кыласың. Саясий, маданий жана экономикалык маселелер бар. Демек күн сайын бир топ маанилүү иштер аткарылат. Туура, бир күндө мисалы сиз саясий маселелер боюнча дипломатиялык жолугушууга катыша аласыз. Андан кийин маданий иш-чара уюштуруп, ошол эле учурда административдик иштерди жасайсыз. Документ иштерин жана башкасын. Ооба, бул абдан жигердүү график. Ооба, дипломаттар эч качан зерикпейт. Кээде сиздер ошондой эле биздин берүүлөргө да катышасыздар. Мисалы бүгүнкүдөй. Албетте, туура. Чын эле кыялдагы иш. Ошентип мен камырдын бардык кошулмаларын аралаштырып, аны жууруп бүттүм. Эми аны 15 мүнөттөй тыныктырабыз. Бул убакта биз токочтун ички кошулмасын даярдайбыз. Макул. Түшүнүктүү. Айтыңызчы, кызматка киришип жатканда иштерди өткөрүп алуу кандай болду? Сизге мурунку элчи аткарылбаган иштердин тизмесин калтырдыбы? Yes, for instance, one task Ооба, was you тизмеде Толкин Кук берүүсүнө катышып, бир нерсе даярдоо дагы бар болчу. that was on my to-do list, okay? Сиз экөөңүздөр келип жатканыңыздарга кубанычтабыз. With the paella, if you Мурунку элчи бул жерде паэля даярдаганын билем. Ошондуктан бул тизмеде сөзсүз бар болчу. know that as a diplomat, Дипломат катары ар кандай тармактардагы экономика, маданият, саясат жана дипломатия жаатындагы байланышты чыңдоо керек. economic, cultural, political, diplomatic. For us, Биз үчүн испан компанияларын Казакстандын рыногуна киргизүүгө жардам берүү жана сиздерди испан маданияты менен тааныштыруу абдан маанилүү. to bring more of Spain to Ошондой эле биздин мамилелерди бекемдөөгө багытталган иштерди жүргүзүүгө даярбыз. Мисалы, жогорку даражалуу кызмат адамдарынын иш сапарларынын санын өзгөртүү боюнча дипломатиялык протоколдогу өзгөртүүлөр. Булардын баары биздин милдеттерибиздин тизмесине кирет. Биздин эки өлкө жакшы мамиледе болгондуктан жалпы максаттарыбызга жетебиз деп ишенимдүү айта алабыз. But as I said, I mean, the
the predisposition is very good on both sides. So we are going to do a lot of it. That's for sure. How do your Испандык инвесторлар Казакстандагы инвестициялык климат тууралуу эмне дешет? Өзгөрүүлөр барбы жана жакшы тарапкабы? It's changing. Жакшы жагына деп үмүттөнөбүз. Албетте, мен сиздерге мындай деп айтам. Биз Казакстанда элчилик ачканда негизги көңүл мунай жана газга бурулган эле. The interest was about oil, Туура. for instance. Бирок биринчи чоң келишим Talgo компаниясынын Казакстандагы филиалы менен түзүлгөн. Talgo trains. Ооба, бул жерде абдан популярдуу поезддер. Туура, алгач Алматы менен Астананын ортосунда жүргөн. But now there are Азыр башка багыттарга катташат. connected by the Talgo. Эми өлкөнүн бардык аймактарын байланыштырып жатат. Also Ошондой эле биздин кызматташтыгыбыздын маанилүү кадамы азык-түлүк продуктларын жайылтуу болуп саналат. 90-жылдары Казакстандын дүкөндөрүндө испан азыктары, мисалы сыр же шарап жок болчу. like wine or cheese or Азыр болсо Испаниядан келген түрдүү продуктларды көп кездештирүүгө болот. Биздин мамилелер мындан ары да тезөнгө берет деп ишенебиз. Эми болсо тамак жасоонун кийинки этабына өтөбүз. Туурабы, Беатрис? Ооба, биз токочтун ичине салынмасын жасайбыз. Баары абдан жөнөкөй. Зайтун майына куурулган пиязды жана тунец балыгын аралаштырабыз. Okay, and while our colleagues are Галисия токочун даярдоону улантып жатып, сиздерге испан ашканасы тууралуу кызыктуу фактыларды айтып берем. about Spanish cuisine. Кулинардык тарыхчылар атактуу испан закускасы тапастын келип чыгышы боюнча али күнгө чейин талашып келишет. Бир версия боюнча тапас 8-кылымда пайда болгон. Ошол убакта падыша Альфонсо 10-чу ар бир соусундук менен кичинекей закускаларды берүүнү буйрук кылган. Спирт ичимдиктерин жайыраак ичүү үчүн. Башка бир версия. Католик королдору башкарган мезгилге тиешелүү алар таверналардын ээлерине ысык ичимдиктерди тамак койгон тарелка менен жаап берүүнү буйрук кылышкан. Бул тартипсиздикти алдын алуу үчүн жасалган. Ал эми эң популярдуу версия сөздүн мааниси менен байланышкан. Испан тилинде тапа деген сөз капкак дегенди билдирет. Андыктан мындай закускалар стакандардын капкагы болуп, аларды чаңдан жана курт кумурскалардан коргогон. Испан ашканасында сезондуулук деген түшүнүк бар. Мисалы, спаржа жазында, козу карындар күзүндө, ал эми кулпунайды жайында гана жешет. Азыр болсо бул азыктар жыл бою жеткиликтүү. Бул продуктларды жаратылыш циклине жараша колдонуу испан ашканасынын философиясынын негизги бөлүгү. Валенсиялыктар чыныгы паэлияга гана тоок жана коюн кошулат деп ишенишет. Ал эми деңиз азыктары менен жасалган вариантын чет өлкөлөрдө кеңири тараганына карабастан туура эмес деп эсептешет жана аны туристтик интерпретация деп аташат. Испания Европадагы эң чоң сарымсак өндүрүүчү мамлекет. Кылымдар бою бул продукт испандыктар үчүн узак өмүрдүн эликсири катары эсептелет. Бүгүнкү күндө испан тамактарынын 60% ашыгында сарымсак бар. Ал улуттук ашкананын алмашкыз бөлүгү болуп саналат. Пататас бравас. Бул куурулган картошка жана ачуу соус менен жасалган белгилүү тамак. Бул тамак Испан кедей райондорунда эттин жеткиликтүү альтернативасы катары пайда болгон. Кийинчерээк бул тамак популярдуу болуп, азыр аны Испаниянын эң мыкты ресторандарында да берүүнү башташкан. Андай болсо биз кайрадан ашканадабыз. Эмне жасоого жетишкенибизди айтып берейин. Биз пиязды зайтун майына кууруп койдук. Ал дээрлик даяр болду, туурабы? Ал толугу менен даяр болду. Эми эмне кылабыз? Эми бул пиязды тунец менен аралаштырабыз. Ошентип биздин даамдуу тамагыбыз даяр болот. Туура айттыңыз. Аябай жакшы. Камырды тыныктырып койгонбуз. Эми жетиштүү убакыт өттү. Аны жайып даярдайлы. Биз камырды 2 бөлүккө бөлдүк. Бир бөлүгүн мен жайып, токочтун асты кылып даярдадым. Аны этияттык менен бышыра турган табага салабыз. Анан үстүнө салманы салабыз. Ал эми камырдын 2 бөлүгү менен пирогду жаап коебуз. Туурабы? Туура, так ошол.
Урматтуу элчи мырза, азыркы учурда казакстандык студенттер испан тилин активдүү үйрөнүп жатканын кандай баалайсыз? Билесизби, мен бул жакка келгенде уккан эң кубанычтуу жаңылык бул мектеп ачылганы болду. Ал жерде 7-9 жаштагы балдар эки тилдүү программа боюнча билим алышат. Казакча, испанча же казакча, орусча жана испанча. Тилдерди үйрөнүү өтө маанилүү. Биз студенттерди гана эмес, мектеп окуучуларын да окуткубуз келет. Дагы бир жакшы жаңылык, испан футболу Казакстанга келе баштады. Албетте, Испанияда бул спорт түрүн абдан жакшы көрүшөт. Казакстанда дагы футболду сүйгөндөр көп. Демек, бүгүн биз тамак аш тууралуу эле эмес, спорт тууралуу дагы сөз кылып жатабыз. Футбол болсо туризм жана билим берүү менен тыгыз байланышкан. Бизде Атлетика Мадрид деген команда бар. Ал Реал Мадрид жана Барселона командалары менен катар эң мыкты командалардын бири болуп саналат. Алар абдан белгилүү. Жакында Казакстанда Испан футбол академиясын ачуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул академия Алматы шаарында жайгашмакчы. Бул абдан сонун жаңылык. Кандай сонун? Абдан жакшы кабар. Стадион футбол аянтчасы курулат. Академия 2025-жылы чоң мүмкүнчүлүк менен жазында ачылат деп күтүлүүдө. Бул академия профессионал футболчулар үчүнбү же жалпыларга ачыкпы? Ооба, ал баарына жеткиликтүү болот. Негизги көңүлдү балдарга бурабыз. Бул балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айтмакчы, эгер жаңылышпасам, айрым казакстандык футболчулар да академияда билим алышат, туурабы? Бул академиянын дагы бир максаты — футболго чоң шыгы бар мыкты окуучуларды тандап, аларды Испанияга жөнөтүү. Өздөрүнүн чеберчилигин өркүндөтүү үчүнбү? Ооба, тажрыйба жана өнүгүү үчүн. Бул алардын келечеги үчүн абдан пайдалуу болот. Демек, биз салманы тегиздеп салдык. Эми токочтун үстүңкү катмары даяр. Менимче бул жакка көбүрөөк салынса жакшы болмок. Бирок мейли, ашкынада кандай көйгөй болбосун, аны чечүү жолун табууга болот. Эми бардык четтерин жаап чыгабыз. Мына ушундай. Токоч укмуш кооз болуптур. Эми кызыктуу этап. Токочту аш айры менен аз-аздан тешип чыгышыбыз керек. Мына ушундай. Камыр жакшы көтөрүлүшү үчүн жана ичиндегиси туура бышышы үчүн. Анан ортосуна кичинекей тешик жасайбыз. Адатта биз аны кол менен жасайбыз. Мына ушундай. Башкы ашпозчудан акыркы штрих. Камырдын калган бөлүгүн шар кылып жууруп, токочту кооздоо үчүн колдонсок болот. Испанияда биз эч нерсени таштабайбыз, баарын пайдаланабыз. Бул кесим камырды жайып, андан токочту кооздоо үчүн фигураларды жасайлы. Сонун идея. Камырды түтүкчө кылып тоголоктоп, токочтун үстүнө коебуз. Анан жумуртканын сарысы менен майлап чыгабыз. Жакшы, түшүндүм. Ошентип, урматтуу коноктор, биздин пирог даяр. Келгиле, кандай болгонун карап көрөлү. Кандай сонун. Кооздоп жасалганы да абдан жакшы болуптур. Даамы да жакшы болот деп үмүттөнөм. Мен ишенем, даамы да укмуштуудай сонун болот. Бүгүн баарыбыз мыкты иштедик. Ар бирибиз тамак жасоо процессине өз салмыбызды коштук. Эми мен сиздерди түшкү дасторконго чакырам. Бул мыкты тамакты чогуу татып көрөлү. Абдан жакшы угулат. Чоң рахмат. Келгиле, өткүлө. Анан бүгүнкү узактан күткөн учур келди. Азыр биз галисиялык токочту даамдап көрөбүз. Эгер уруксаат болсо баштайлы. Албетте, жакшы тамактануу болсун. Жакшы тамактануу болсун.
абдан даамдуу. Чынында абдан даамдуу. Камыры өтө катуу эмес, мыкты экен. Ичиндегиси дагы сонун. Мага абдан жакты. Чоң рахмат. Ооба, укмуш даамдуу. Биз кубанычтабыз. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Айтмакчы, биздин дасторконубузда дагы бир нерсе бар экен. Даурен, десерт жөнүндө айтып бересизби? Албетте, бул казактын улуттук десерти ежигей деп аталат. Аны каймак жана койдун сүтүнөн жасашат. Бул өтө даамдуу жана пайдалуу десерт. Абдан кызыктуу угулат. Сураныч, даамдап көрүңүздөр. Биз сөзсүз бул десертти жейбиз. Чоң рахмат. Абдан даамдуу. Десерт мага аябай жакты. Рахмат. Сураныч, бүгүнкү кулинардык алака кандай сонун болду? Ооба, эки маданияттын айкалышы. Испан жана казак ашканасынын айкалышы. Абдан сонун. Сиздер менен коштошоордун алдында биздин берүүдөн бир белек тапшырганга уруксат этиңиздер. Бул казактын улуттук таттуулары. Аларды сиз элчиликтеги кесиптештериңиз менен бөлүшө аласыз. Абдан жагымдуу, рахмат. Алардын даамын сезип бизди эстейсиз деп үмүттөнөбүз. Албетте, биз бул кооз момпо сыйларды кесиптештерибизге көрсөтүп, алар менен бөлүшөбүз. Чоң рахмат. Бул биздин берүүнү эске салып турат. Шексиз. Биздин берүүгө катышып, окуяларыңыздар жана бул сонун рецептиңиздер менен бөлүшкөнүңүздөргө рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандарыбыз үчүн бул абдан кызыктуу болду деп ишенем. Рахмат сиздерге. Биздин Talk & Cook берүүсүнүн калган чыгарылыштарын Silkway TV веб-сайтынан жана расмий YouTube каналынан көрө аласыздар. Социалдык баракчаларыбыздан жаңылыктарды байкап туруңуздар. Кош болуңуздар. So stay tuned and see you next time.